Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı okuşlar, biz Muhtasarul Viqoya attu kitepten sabagımızı ulantudabız. Ötken temamızda gusuldu mildet kılıuçu amallardı aytıp büttük. Turabı? Эми бүгүн жаңы сабагыбыз мына ошол дарат менен гусулду эмне менен алса болот? Кандай суулар дарат алууга жарактуу, кандай суулар дарат алууга не жарабайт? Чүнкү китептин жазуучусу эмне дейт? Ва ятаваддау бимаис самаи вал арди ва ин тагайяра бил мукс. Асман жана жердин суу менен дарат алууга болот. Эгер канчалык көп туруу аркылуу өзгөргөн болсо дагы. Бұл сүйлемде китептин жазуучусу дарат алууга жарактуу болгон, жарай турган дарат алуу деди, гусул өзү эле ичине кирип кетет да, түшүнүңүздөр? Жарактуу болгон суулар тууралуу баяндайт. Демек, эң биринчи кайсыл экен? Асман суу менен дарат алса болот экен. Асман суудан максат жамгырдын суу, кардын суу, эгер өзү жибип, мындай тамчыласа да, ушулар асмандын суулары дейли. Анан жердин суу дегенде кадимкидей дарыялардын, океандардын, дагы эмне бар? Булактардын, кудуктардын суулары бардыгы мунун ичине эмне болот? Кирип кетет. Эми сөздүн уланысында карасаңыздар, ва ин тагайяра бил мукс. Эгер канчалык көп туруу аркылуу өзгөрүп кеткен болсо дагы дейт. Сууну бир жерге алып койсоңуздар, көп мөөнөткө иштетпей туруп калса эмне болот? Жыттанып бузулуп кетет. Ошондой болсо дагы ал эмнеге жарай берет экен? Дарат менен гусулга жарай берет. Бирок эгерде суунун бузулгандыгы бир нажасат, бир ыплас нерсе түшкөндүктөн болсо, анда жарабай калат. Түшүнүңүздөрбү? Сууда жыт пайда болду, жытты билиш керек. Жыт эмне себептен пайда болду ошол? Эмне себептен бузулуп кетти? Эгерде жөн эле көп тургандыктан болсо, дарат алсак жарайт. Анан ага бир нажасат түшүп, мисалы айталы бир тамчы зара тамып койду, же бир койдун корголу түшүп калды деп коелу. Анан ал көп туруп калса, аны менен дарат алууга эмне экен? Болбой калат. Мафхумбу? Мына көлдөр дагы ошондой да таксылдар. Көлдөрдү дагы байкасаңыздар, көлдөрдө астында жанагы суу көп туруп калгандыктан лайка болуп жыт болуп кетет. Бирок ал таза болгондуктан сен ага эмне кыла бересиң? Дарат, балыр болуп кетет да, балыр. Түшүнөсүңүз, жыт болуп, кызыктай болуп калат го. Суу жарай берет, себеби ал чоң көл болсо, ал агын суудун өкүмүндө болот да, аны менен дарат ала бересиз кene. Ал көл тууралуу дагы төмөндө келет. Кош. أو اختلط به طاهر إلا إذا أخرجه عن طبع الماء. Bol. أو اختلط به طاهر. Je asman менен жердин сууна дарат алууга болот. Таза нерсе аралашкан болсо. Эгерде ага таза нерсе эмне аралашкан болсо. Таза нерсе, тазалык үчүн колдонула турган нерсе, мисалга сууга айталы кичине топурак түшүп калды. Самын түшүп кетти, айна түшүп кетти. Ал суу менен дарат алсаң эмне экен? Жарай берет. Түшүнүңүздөр? Таза нерсе, картошка түштү мисалы, бирок кайнаган эмес. Жөн эле картошканы таштан түшүп кетти, кайра алып коесуң да, даратыңды ала бересиң, таксы. Шорпо кылган эмессиң, жөн эле түштү. Түшүнүңүздөр? Кыска жалбырак түшүп калышы мүмкүн. Bunday nерселер түшкөндө дарат алса эмне экен? Болот. Илля иза ахражаху ан табил маи. Болгону эгерде түшкөн таза нерсе суудун табигатынан чыгарса, мындайча айтканда суудун табигатын жаратылышындагы суу кандай эле? Ошону өзгөртүп ийсе, ал суу менен дарат алууга жарабай калат. Табигатта жаратылышта суу кандай? Суюк жана агат. Турабы? Кээ-бир китептерде ошол жаратылышта суу кандай десе 4 нерсени айтат. Кээ-бирлер экөөнү эле айтып коет да. Суюк, анан агуучу деп коет. Жидкий и агат. А кээ-бирлер айтат, не кылсаң, ичсең суусагандыгыңды кандырат дейт, мисал. Аны дагы кошуп коет да. Бирок бул көбүнчө эмнени айтышат экен? Жанагы суюк менен агуучу. Кыскасы таза нерсе түшүп, аябай көп түштү. Мисалга топурак түштү да, өтө көп аралашкандыктан лайга айланып, жанагы коюп акбай турган деңгээл болуп калды. Эми дарат алса болобу экен? Болбойт. Же самынды, же порошокто аябай көп таштадың, суу коюлуп кетти. Эми бул пример да, эч ким андай кылбайт. Если что дегендей да. Ошондой болуп кетсе жарабай калат. Буну эмне үчүн айтып атат? Жашоодо мындай нерсе болушу мүмкүн. Сен бир жерге бардың, такыр тегерегиңде суу жок. Бир чакада суу турат, лайка болуп калган. Таягың кыласың ба? Мен эмне дедим? Таза нерсе түшсө, коюп акбай турган болуп калса, ошондо эмне? Болбойт. Я.
Болбой калат. Азыр бул суюк, агат. Мындай селдин суу сыяктуу деп коет, лай да. Дарат ала бересиң таксыры. Анда сен таяммум кыла албайсың. Ошол лай суу менен сен дарат алышың керек болот. Таяммум кылсаң өтпөйт таяммум. Таяммум кылыш үчүн ошондой суу да жок болуш керек. Анан сен да. Ошон үчүн мына сүйлөмдөрдү окуу башка, иштетүү башка. Көрүңөр, азыр жөнөкөй эле өзүнө окшош эле бир мисалды айтсам, уже дароо мындай экиленип калдыңар да, эки анжа болуп. Болобу болбойбу деген түшүнүк пайда болду. Жакшы дагы кайра кулак сагыла. Эмне экен? Сууга таза нерсе түшүп, коюлтуп, акбай турган кылып салса, дарат алууга не жарабай калат. Сууга таза нерсе түштүбү, бирок суюктугун жоготкон эмеспи? Денеңизге куйсаңыз агабы, ал сууга дарат алсаңыз не экен? Болот. Мафумбу? Бул бир. Экинчи маселе бар бул жерде. Бул жерде имам Абу Юсуф менен имам Мухаммадтын ортосунда ушул маселеде таза түшкөн темасында кичине талаш бар. Аз карасаңыз суудун табигатын өзгөртсө дебедиби? Жаратылыштагы сууду өзгөртсө да, жаратылышта кандай болсо природа, аны өзгөртүп ийсе дебедиби? Ушул маселеде имам Абу Юсуфтун көз карашы боюнча суунун өңүн өзгөрүшү, түсүнүн өзгөрүшү эске алынбайт. Жанагы мен айткандай эмне болуп кетиш керек? Түсү эле өзгөрбөй, коюлуп, акбай турган болуп калыш керек. Мындайча айтканда сууга караганда топурак көп болуш керек. Ошол жагы эске алынат. Бирок имам Мухаммад рахматулла алейхинин көз карашы боюнча ылайка болсо жарабайт. Суудун өңү өзгөрдүбү жарабайт. Мисалга саманды таштадыңыз, саман эмне кылат? Аппак кылып коет да сууну. Өңү өзгөрдүбү суунун? Айнаны таштасаңыз суудун өңү не болот? Бүттү, жарабай калат. Бирок фатва Абу Юсуфтун сөзүнө берилген. Ошон үчүн эмне дейбиз? Илля иза ахражаху ан табил маи дегендин мааниси коюлтуп, акбай турган кылып койсо, ошондо эмне экен? Жарабайт. Жарабай калат. Мафхум? Суу жаратылышта кандай болот экен? Суюк, агат. Кээ бир китептерде суюк, агат, сугарасың, чаңкооңду кетирет. Шорпо менен сугарасыңбы? Алманын түйүнү, картошканы. Я? Ошондой сыпаттар болот дейт да, ушу төрт нерсе бар деп кээ бир китептерде ушинтип айтат. Кээ бирлери экөөнү эле айтып коет да. Мафхумбу? Я? Кош, оку. أو غيره طبخا وهو مما لا يقصد به النظافة وإن Болду. Ау гайяраху табхан ва хуа мимма ла юқсаду бихи надофату. Же дарат алууга жарабайт. Ушу кайда ошол жокор жака болот. Сууну кайноо аркылуу өзгөрткөн болсо, түшкөн таза нерсе тазалыкка максат кылынбаган нерсе сууга түшүп, кайноо аркылуу, бышырылуу аркылуу сууну өзгөрткөн болсо, ал нерсеге дагы дарат алууга жарабайт. Таза нерселер экиге бөлүнөт таксырым. Түшүнүктөсүңөр? Таза дегенде эле анын баардыгын жейт деген түшүнүк эмес. Таза болот, анан жегенге таза, мындай гигиенистский таза деп коелу. Тазалык үчүн болот да. Гигиенистский деп элек, тазалык үчүн болот, анан тазалык эмес үчүн болгон нерселер бар. Өзү таза, бирок ошол таза нерсе тазалык үчүн, анан именно тазалык үчүн колдонулат, экинчи жагы тазалык эмес үчүн, жеш ичиш үчүн колдонулат деп коелу. Ушуга экиге бөлүп карайбыз. Эми караңыз. Самын эмне үчүн? Тазалык үчүн. Айна эмне үчүн? Тазалык үчүн. Мына ушундай нерселер сууга түшүп кайнаса да эле ал суу менен дарат ала бересиң. Жанагындай коюлуп калбайынча дарат ала бересиң. Ошондой азыр айталы, кокустан бир жаш бала ойноп, бир чака сууң бар да, ошол бир чака сууга эмне салып таштады? Айнаны төгүп таштады. Анан ал барып сен аны билбей дейли, билбей. Ысыттың, кайнаттың деп коеюн. Не болот? Өзгөрөбү? Жок. Өзгөрөт да, түсү өзгөрүп кетет. Эмне экен, дарат алсак болобу экен? Боло берет. Бирок эгерде ошол жерге чай таштаса, картошка таштаса, май, пияз, бул не болуп кетти уже? Шорпо болуп калды таксырым. Ал уже жарабай калат. Түшүнүктүүбү? Эмне кыскача немеси ушул, мындай түшүндүрмөбүз. Кош. Кайра сүйлөмдү сөзмө сөз котойбуз. Эгерде сууга таза нерсе аралашса, демек карайбыз. Суу агын суу болсо, же көл болуп 10 метр, 10 чыканакка чоң көл болсо, 10 чыканак. Түшүнүктүү, азыр түшүндүрөбүз төмөндө. Анан ичинде мындай колуңуз менен сусуп суу алганда жери ачылып калбай турган деңгээлде суу бар болсо, ал булганбайт ал нерсе. Сөзмө сөз түшүнүңөрбү? Бир көлгө эмне түштү? Нажасат түштү. Бир жаш бала келип сийди деп коелу, мындай түп-түз айтайын. Бир жаш бала келип сийди. Көлдү карайбыз эми.
Ошол нажасат түшкөн сууду карайбыз. Агын суу болду, дарат ала бересиң, проблема жок. Ал агып кетет да себеби. Же агын суу же эмне болуш керек? Көл болуп туруп чоңдугу 10 чыканакка. Эгерде 10 чыканакты 48-50 см санай турган болсок, мейли 50 санайлы. Значит, 5 метрге болуш керек. 5 метр длина, 5 метр ширина. Жалпы канча квадрат болот? 25 квадраттай же андан чоң көл болсо, карайбыз. Ичинде колуңуз менен ушундай сусуп суу алган кезде, жери ачылып калбай деңгээлде ушундай бир 4-50 дейли суу бар болсо, ал не болбойт экен? Булганбайт, ал сууга, ал немеге көлгө дарат ала бересиз. Ал эмне болот? Чындап агын суу болбосо дагы, бирок өкүм жагынан ал агын суунун несинде болот? Катарында болот. Эми бул сөзмө-сөз которма таксылар. Агын суунун өлчөмү тууралуу алымдарыбыздын ортосунда талаш бар. Канчалык күч менен акса агын суу деп аталат. Түшүнүңүзбү? Канчалык күч менен акса. Биринчи пикир, адамдар агын суу деп айтса, болду, агын суу деп эсептелет. Жылчып агып жаткан болсо дагы салтта бар го, традицияда ушул жылчып аккан сууда бул агын суу экен деп элдин ортосунда ошондой пикир болсо, ал агын суу деп аталат. Түшүнүктүбү? Ал кичине жылчып агышы да мүмкүн. Экинчи пикир. Жалбыракты, чөптү, ушундай саман-паманды агызууга күчү жете турган деңгээлде аккан суу агын суу деп аталат дейт. Түшүнүңүздөрбү? Бир нерсени агызасың, жылчып аккан агыза алабы саманды, чөптү? Агыза, жалбыракты агыза алабы? Агыза албайт. Түшүнүңүздөр, экинчи пикир. Үчүнчү пикир. Колдонулуусу кайталанбай турган деңгээлде аккан сууну агын суу деп аталат. Колдонулуусу, иштетилүүсү кайталанбай турган деңгээлде. Кантип? Мисалга, суу мына жактан агып атат таксыларым. Түшүнүңүздөр да, суу арыктын суу оңнон солго көздөй, менин оң тарабымдан сол тарабыма көздөй суу агып жатат. Эми мен ушуга дарат алам. Дарат аганда ушундай отурам да эми. Кыбла таманга карап отурдум. Түшүнүктү? Ушундай сусуп суу алам, туурабы? Сусуп суу аламбы? Эми сусуп суу алдым дейли, анан куйганымда кайра эмне болот? Түшөт. Мен экинчи жолу колумду кайра сууга салгычам, түшкөндү суу агызып кетиш керек. Ошо агыз алса, значит ал эмне экен? Агын суу. Агыз албаса, агын эмес сууга кирет. Мына ушундай канча пикир бар экен таксырым? 3 пикир бар. Түшүнүктүбү? Ошол Шархул Викояны келечекте окуйсуңар, ошол бир жалбыракты агызасын деген. Эми мындай да основной ошол адамдар агын суу деп эсептеген, же болсо Шархул Викояны ачып карай турган болсоңуз, бир жалбыракты же чөптү саманды агыза турган деңгээлде болсо агын суу болот. Мынау улуураак суу керек да, мынау кайра сенден ажырап түшкөн сууду агызыш үчүн аябай эле улуу суу керек болуп калат буга. Фатва ошол биринчи экөөнүн бирине берсе боло берет. Түшүнүктүбү? Экинчи маселе, чыканак жөнүндө таксырым. Не дедик? Кандай дейли? Аз айттык го жокоруда, 10 чыканакка болсун дедик, туурабы? Китепте ошондой дейт. Бирок бул маселеде дагы алымдардын ортосунда талаш бар. Бул бир пикир, 10 чыканак. Экинчи пикир келет, 8 чыканакка дейт. Мында 4 метрге 16 квадрат болуп калат. Туурабы? Үчүнчү пикир келет. 12 чыканак дейт. Бул же чоңураак болуп кетти. Туурабы? Туурабы, чоңураак болуп кетти. Ушундай бул тууралуу дагы эмне экен? Пикирлер айтылган, бирок фатва, чечим, токтом эмнеге чыккан? 10 чыканакка. Эгерде чыканакты 48ден 50 дейли, 50 алсак канча болот ошондо? 5-5ке болот да, 25 квадрат болот. Значит, бассейн болсо, бир жагынан суу кирип, экинчи жагынан суу чыкпаган бассейн болсо, чоң. Ошондо эмне экен? Агын суудун өкүмүндө болот экен. Бирок дагы шарты бар. Шарты эмнеде? Ошонун ичинде таксылары. Эмне болсун? Канчалык деңгээлде суу бар экендиги маселе. Канчалык деңгээлде эмнеси бар? Суу бар. Түшүнүңүздөр, бул өтө зарыл маселе. Ошо канчалык тереңдиги, суудун немеси канча болуш керек? Кээ бирлердин көз карашы боюнча, мына азыр китепте келгенде, алакан менен суу алганда жери ачылып калбасын. Значит, нормальный суу бар деген сөз, алакан менен суу алганда жери көлүн басса, значит, нормальный суу бар анда. Бул бир пикир. Экинчиси 450 дейбиз го биз. 450 суу болсун. Үчүнчү пикир,
Буттун кызылашыгына чейин суу болсун дейт. İçinde. Жадагы көлдүн içinde, бассейнде канча болуш керек? Кызылашыгына чейин жете турган суу болсун дейт. Төртүнчүсү bir karış деген пикир бар. Bir karış болсун дейт. Дагы bir пикир келет, bir чыканактай içinde суу болсун дейт. Ошол анан эмне болуп эсептелет дейт? Агын суудун өкүмүндө, как будто агып жаткандай болуп калат. Бирок фатва кайра эле жанагы китепте берилген сөзгө берилген. Ал кайсы эледе? Шундай суу алганыңызда жери көрүнүп калбаса болду, ал көп суу бар экен деген өкүм. Мафумбу? Иә. Же түшүнбөдүңөрбү? Чыканактын размери, таксырлар. Чыканактын размери тууралуу дагы өзү маселелер бар. Эми ал жака көп терең киришип кетпейли. Божомол менен биз 48-50 см деп койдук. Түшүнүңүздөр, өзү чыканакта дагы аалымдар өздөрүнүн пикирин айткан, мындай болуп эсептелет деген сөздөр бар. Эми ал жака көп терең кирип кетпей, башыңар ооруп калбасын. Бул жанагы төрт бурчтук болгон кезде, квадратный или тик бурчтук болгон кезде. Жанагы неме? Бассейн. Түшүнүңүздөр, квадратный или тик бурчтук. Ал эми тегерек болсочу, анда 36 чыканак. Түшүнүңүздөр, 18 метр. Тегеретип 18 метр деген сөз. Тегерек немелер да болушу мүмкүн да. Бассейндер, Bir молдакелер bir суроо берет эди. Bir суроо бар эле. Устаздар сабак бергенде bir кудук бар дейт. Сууга толсо дарат алууга болбойт. Суу азайып кетсе дарат алууга болот дейт. Ал кандай кудук? Сууга толсо нажасат түшсө дарат аганга жарабай калат. Бирок суу аз болсо нажасат түшсө дарат аганга жарайт дейт. Наоборот да карасаң, эми суу толтура суу бар, дарат аган нажасат түшсө бир тамчы зара тамса дарат аганга жарабай калат. Бирок шундай бир кудук бар, наоборот, ошол азайып кетсе ошол жанагы кудук. Дарат аганга жарайт. Эмне? Кандай кудук ал? Я. Я, жок, агучу эмес, мен кадимкидей айтып атам таза. Кандай кудук ал? 36 чыкпаган. Жакындап атасың, кандай болуш керек ал? Толсо бир кудук. Толсо нажасат түшсө дарат аганга жарабайт. Толук эмес, астында түйүндө суу болсо, жанагындай эле, аз эле. Нажасат түшсө дарат агаң жарай берет. Бул деген сөз мындай кудук да. Түшүнүңөрбү? Оозу жагы барганда не болот? Кичине болуп калат да. Кичине болду, ага бир тамчы нажасат түшсө бардыгы бурланып калат. Суу түйүндө болсо, жанагы айткандай 25 квадрат же болсо 36 метр деп коелу. Ошондой болот да. Бул эми логический суроо да, бул таксылар. Мындай болгон, мындай курулган болсо скважина, жанагы суу чогулткан жер. Баткендерде бар да, туурабы? Чоң-чоң жерлерди казып неметип коебуз. Эгерде ушундай кылып курулган болсо, түйүндө суу болсо, значит ал эмне? Чоң да. 25 квадрат. Значит ал жанагы агын суудун өкүмүндө, ага бир тамчы зара пара түшсө, дарат ала бересиң, проблемасы жок. Бирок толсо кичине да. Оозу кичине, 25тен аз. Ага нажасат түшсө не болуп калат? Булганып калат деген бир аксакал дамылаларыбыз, устаздарыбыз ушинтип суроолорду беришет да таксыр. Просто биздин акылыбызды бир сынап коет эле да. Кана ушул теманы түшүнө алып турбу, түшүнө албап турбу деп. Түшүнүктүүбү? Алла разы болсун. Окула. إلا إذا غير طعمه أو لونه أو ريحه. Болду. Бирок эгер түшкөн нажасат суунун дамын, же өңүн, же жытын өзгөртсө, ал сууга дарат алууга болбойт. Ал суу булганат. Бирок нажасат болот, эгерде эмне экен? Нажасат суунун дамын, же өңүн, же жытын өзгөртсө. Агын сууда болсун, же жанагындай чоң көл болсо дагы. Айырмасы жок. Чоң көл, бассейн эмне болсо дагы. Нажасат түшкөндүн айынан суунун дамы өзгөрүп кетсе, же жыты өзгөрүп кетсе, же өңү өзгөрүп кетсе, бүттү булганды. Ага дарат аганга жарабайт. Түшүнүңүздөрбү? Я. Түштүгү эреже ушундай. Карайбыз. Суунун дамы, өңү, түсү үчөөнүн бири өзгөргөн эмеспиз. Значит эмне экен? Дарат аса боло берет. Бири өзгөргөн болсо, дарат аганга жарабай калат. Мафум? Андан кийин окуйбуз. وإن لم يكن ينجس. Ва ин лам якун янжис. Бул эми кыскартып жазды. Эгерде нажасат түшкөн суу агын суу болбосо, же чоңдугу
25 kvadrat болгон көл болбосо najasat түшүү менен булганат дейт. Бул кыскартып жазып койду. Көрдүңөрбү? Ва ин лам якун янжис дегени ва ин лам якун жариян ау ашран фи ашрин янжис. Сүйлөм ошондой которулат. Najasat түшкөн суу, агын суу болбосо же жанагындай 25 квадраттай көл болбосо дароо эмне болот экен? Бир тамчы тамса булганат. Бир тамчы арак түшсө барбы? Тонна сууңду булгап коет. Түшүндүңүзбү? Бул нерсе өзгөчө кайсыл жерлерге тиешелүү, кайсы жерлерде атайын немелерди жасашат го, жанагы жердин астына суу сактагычтарды жасашат, кичинерээк болсо, ошол жерде аябай абайлаш керек. Кокус жаш бала сийип коюшу мүмкүн, ошон үчүн оозлоруну бекитип неметип коюш керек да, таксыздар. Мафхум? Окуй. ولا بأس بموت مائي المولد. Болду. Вала баса бимаути маил маулиди. Сууда туулган жаныбардын сууда өлүүсү сууну не кылбайт экен? Булгабайт. Ушул жерде таксыларым, сууда жашаган жаныбарлар биринчи экиге бөлөбүз. Сууда жашаган жаныбарларды эки класска бөлөбүз, эки топко. Биринчиси сууда жашайт, бирок куруктукта туулат. Түшүнүңөрбү? Мисалы крокодил, жылан, ташбака. Каякта болот? Куруктукта туулабы? Анан кайда жашайт? Сууда жашайт. Экинчиси бар, сууда туулат, сууда жашайт. Ошон үчүн сууда жашаган жаныбарларды экиге бөлдүк, Экиге бөлгөндөн кийин эми өкүмү келип чыгат. Эгерде сууда жашаган жаныбар сууда туулган болсо, ал суудун ичинде өлсө, сууду булгабайт, алып таштап даратыңда ишинди кылып кете бересиң. Мисалга балык өлүп калды деп коелу суунун ичинде. Не проблема? Кит өлүп калды, акула өлүп калды. Проблема жок таксы. Мейли ал ошол океандын ичинде өлсүн, мейли сен бул жака чыгарып чаканын ичине салып койгондон кийин өлсүн. Түшүндүңүзбү? Проблемасы жок. Суу булганбай дарат ала бересиз. Азыр. Экинчиси эмне дедик? Азыр жигит. Сөзүмдү толуктап алайын, кечиресиз. Экинчиси эмне? Куруктукта туулуп сууда. Бул нерселер суудун ичинде өлсө, сууду булгап коет. Мисалга айталы, ташбаканы алдыңызда, суудун ичине таштап койдуңуз, чаканын ичине өлүп калды. Суу булганат. Же жылан, суу жылан бар го жанагы. Олар куруктукта туулат да, анан немеде жашайт. Эми айтсаңыз болот таксы. Жырткыч болсочу. Жырткыч болсо. Кандай жырткыч? Айттым го мен. Ал акулабы, китпи сууда туулуп, сууда жашайбы? Анын суудун ичинде өлүүсү сууду булгабайт таксы. Бирок аны жегенге болбойт. Ал өзүнчө жеш маселеси өзүнчө маселе. Бул жөнүндө азыр тема эмне жөнүндө кетип атат? Сууду булгабайбы? Болду. Ал аны жегенге болобу, болбойбу деген тема кийин келечекте мына китептин акырларында забаих деген тема келет. Малды кантип союш керек. Ошол темада келет, анан кайсыл малдарды жесе болот, кайсыны жесе болбойт. Түшүндүңүзбү? Азыр бул жерде ал жөнүндө сөз жок. Түшүктүүбү таксыларым? Кыскасы суудун ичинде өлөбү, суудун сыртында өлөбү, айырмасы жок. Суудун эмне кылбайт экен? Булгабайт. Суудун шарты эмне? Маил маулид болсун. Суудун ичинде туулган болуш керек таксырым. Кош. Wa ma laysa lahu damun sa'ilun. Болду. Wa ma laysa lahu damun sa'ilun. Жана агын каны жок. Ага турган каны жок. Жаныбардын сууда өлүүсү дагы не кылбайт? Сууду булгабайт дейт. Каны жок жаныбарлар, мисалга чымын, ары, чаян сыяктуулар да. Булар суудун ичинде түшүп өлүп калса, сууду эмне кылбайт экен? Булгабайт. Анткени кандары жок. Булгоочу нерсе основной кан да таксылар. Анан каны бар болуудан максат ал кан өзүндө Аллах Таала ошентип мына бизди жараткандай жаратылышында кан болсун, же ал канды башка жактан кесип кылып алсын. Ошо экөө тең кандууга кирип кете берет. Каны барга. Мисалга кененин өзүнүн жаратылышында каны жок. Ал канды башка нерседен соруп алат. Өзү ал чымын сыяктуу эле каны жок жаныбарлардан. Турабы? Я. Жана эмеспи? Же жанагы неде? Чиркей, Ал өзүнүн жаратылышында каны барбы? Жок, анын немесинде жок каны. Бирок канды эмне кылат ал? Соруп алат. Мына ошо канды соруп алгандан кийин суудун ичине өлсө булгайт. Негизи жаратылышында анын каны жок байкушта. Бирок канды соруп келип туруп өлсө,
эмне кылат экен? Булгап коёт. Же жанагы сүлүк бабы кан алдырашат го. Анда эле өзүнүн жаратылышта каны жок анын. Каны же каны барбы? Канды көргөнсүңөрбү? Каны жок. Бирок бир денеге койгондон кийин канды тартат да. Керегинче тарткандан кийин акырын өзү кулап түшөт го, кызык эле. Ошол суудун ичинде өлсө, сууду не кылып коёт? Булгап коёт. Бирок канды сорбой жанагы курсагы ач абалда болсочу. Өлсө сууду булгабайт таксыр. Түшүнүктүүбү? Кыскасы каны бар, каны жокту экиге бөлдүкпү? Каны бар, каны жок деп. Кандуулар канчага бөлүнөт экен? Экиге. Бирке биринин действительно өзүндө жаратылышында каны бар. Экинчиси жаратылышта каны жок, жаралганда. Бирок канды башка жактан кесип кылат, иштеп келет. Ошо иштеп келген кезде өлсө суудун ичинде сууду булгайт. Эгер жок болсо булгабайт. Түшүндүңүздөр да? Жана пайгамбардын хадиси бар го. Эгер силердин бириңердин тамагыңарга чымын түрсө, аны дейт, наоборот, бир матыргыла дейт, наоборот. Да, анан алып таштагыла дейт. Бир чымын түшүп өлдү, наоборот, аны матырып алып таштап, анын тамагыңды жегиле дейт. Анткени дейт, анын бир канатында у бар, экинчисинде анти у бар да. Анын немеси бар? Шпасы бар дейт. Бирок посадка кылган кезде, ал авария болгон кезде, биринчи ошо уулуу жагына коет экен да. Чымындарды байкасаңар, көбүнчө сол канаты менен түшүп калат. Редки болот оң канаты менен неожиданный болушу мүмкүн, бирок көбүнчө ушундай сол канаты менен түшүп, оң жагы көтөрүлүп калат. Байкайсыңарбы ошону? Көбүнчө ошондой да. Анализ кылат, чай пайга түшүп калган болсо кокустан. Редки случай болот, эгерде нито болбой мындай түшсө мүмкүн. Основной сол канатына коет. Анан тигини матырып койсоң дейт, бул антибиотик болот дейт да, мындай айтканда ага каршы. Анти-у. Не деп коеттур аны? Медицина жагынан не дейт ушул? Уга каршысы да дейт. Вакцина. Вакцинасы дейли мени. Кыскасы, агын каны жок, жандуу нерсе суунун ичинде өлсө, суу булганбайт. Агын каны барбы? Же агын канды сырттан ташып келгенби? Суунун ичинде өлсө, сууду булгайт. Эстен чыгарып алгыла ушуну. Оку. ولا يتوضأ بماء أعتصر من شجر أو ثمر. Негизи ал бимаин да өзү негизи. Бирок бул жерде кыскартылып айтылган. Хамза жок. Түшүнүңүздөрбү? Хамзасыз айтылат. Китептерде не келген? Хамзасыз. Кандай келген? Вала ятаваддау же ютаваддау бима тусира мин шажарин ау самарин. Дарактан же мөмөдөн сыгылып алынган сууга дарат алууга болбойт. Жүзүмнүн сууна, анардын сууна, ширелер бар го, ширелер. Бул нерселерге дарат алууга эмне экен? Болбойт таксырым. Түшүнүңүздөрбү? Эми карасаңыз шу жерде бима тусира дейт, сыгылып алынган болсо дейт да. А кээ бир дарактар бар, өзү тамчылайт. Ал эмне болуп кетет деген түшүнүк бар. Өзү тамчыласачы? Барбы ошондой өзү суу ака турган дарак? Жүзүмдөн да өзүнчө тамат деп койсоңуз. Жүзүмү бар кишилер бар аңарда. Өзүнчө тамат. Же болсом жанагы бизде барбы жокпу билбейм, бирок сырткы мамлекеттерде бар, жана дарак тешип койсоңуз өзү суу түшө берет го агып. Ошону беребиз да, өзүнчө түшө берет. Ошол менен дарат алса болобойбу десе, кээ бир китептерибиз айтат, мисалга Хидая деген китеп бар, Мархинани жазган. Ошол айтат, бул жерде сыгылып алынган деген. Ошондуктан ал сыгылбай өзү чыга турган болсо, аны мен дарат алса болот деген пикирди айтат. Бирок эң туурасы сыгылып алабы, өзү тамабы, айырмасы жок. Орун алмашуу менен сумма өзгөрбөй, жыйынтыкта дарат алууга болбойт. Себеби аны суу деп аталбайт. Аны не деп аталат? Шире, сок. Дагы эмне десеңиздер? Ооба. Эми мындай любой адам, акылдуу адам түшүнөт да, мындай карасаңыз. Суу алып кел десе, шире көтөрүп келбейсиң да. Туурабы? Суу алып келсе, сууду көтөрүп келесиң сен. Андан барып сок алып кел десе, сен суу көтөрүп келбейсиң. Ошол жерден белгилүү болот да, суу эмне, суу эмес эмне. Түшүнүктүү да уже бул адам, любой адамга. Кош. ولا بماء استعمل لقربة أو لرفع حدث. Бол. ولا بماء استعمل لقربة أو رفع حدث. Дарат алуу ниети менен колдонулган же даратсыздыкты кетирүү үчүн колдонулган суу менен дарат алууга болбойт. Кайра дарат алууга болбойт. Таксылар сөзмө сөзүн түшүндүңөрбү азыр? Дарат алуу ниети менен колдонулган сууга чыгат го, ажырайт. Ошону тазике чогултуп алсаң деген сөз да. Же даратыңыз жок эде, дарат алсаңыз, анан ажырап чыккан тазике чогулган сууга кайра башыдан дарат алууга эмне дейт? Болбойт. Колдонулган суу болуп эсептелет да. Бирок
Kollanılgan su tuuralı bir kança masele aytılgan taksırım. Birincisi kollanılgan su tuuralı aytılgan pikirler. Emne kanday olsa kollanılgan suga aylanat. Kanday bolsa biz anı kollanıldı, müsteamal boldu dep atayбыз. Oşol жерде mesele. Hazır kitabımızda karasanız taksırım. Emne dep jatat? Eki nerseni aytып атат. Oşol ekөөнүн biri tabılsa boldu kollanılgan su bolot. Misalga birincisine misal, kurbatqa misal. Kurbat degen bu darat alуу niyeti men darat alуу degen söz. Mende daratım bar ele. Daratımды sındırıp aytılıp, kayra darat alуу niyeti menen darat alsam, darat alуу niyeti menen darat alsam, menden ajırap çıkkan su kayra daratqa jarayбы экен? Жарабайт. Эми экинчи misal берем. Mende daratım bar ele. Men darat alуу niyeti menen emес, жөн эле bu jigitke daratты үйrөtүү niyeti menen darat aldım. Je bolosam bir күн ысык эде, bir бети колумду жууп алайын, bir салкындап алайын деп туруп darat aldım. Эми менден ажырап чыккан сууга кайра darat алса болобу болбойбу? Болот. Неге? Себеби ниет жок. Ниет жок. Çünkü bu birincisinin misali. Ekincisi misal raf-i hadas деп koyot. Daratım жок mende. Hadas деген neydi? Közge görünmegen daratsızlık. Oşonu ketiriu üçün men darat aldım. Kanday? Misalga mende daratım жок ede, darat aldım. Jarayбы экен эми? Жок. Mende daratım жок эле, darat alуу niyetim de жок. Жөн эле буга daratты үйрөтүү үчүн darat aldım. Эми ошол сууга darat алса болобу? Болбойт. Неге? Себеби hadas кетти. Менде daratım жок эле да. Ошону жоюу үчүн алдым мен. Ошол жоюлду ошол. Жоюу үчүн эмес, ошол жоюлду, кетти. Мендеги daratсыздык сууду колдонгон себебинен мен тазаландым. Таза болдум. Түшүнүктүбү? Кыскасы канча нерсе менен болот экен? Экөөнүн бири менен. Daratың бар болсо, darat алуу ниети менен darat алсаң, суу жарабай калат. Daratың жок болсо, darat алуу ниетиң барбы, жокпу, darat алдыңбы, сууду колдондуңбу, ал уже жарабай калат. Түшүнүктүбү? Экөөнүн бири. Бул бир маселе. Экинчи маселе таксырым. Суу качан колдонулган сууга айланат деген сөз бар. Алымдарыбыз бул маселе тууралуу эки пикир айтат. Bir pikir deneden ajırар менен дейт. Уже анын аты колдонулган суу дейт. Сизге денеңизге тийди, ажырадыбы? Автоматически ал не деп аталат экен? Мустамал. Экинчи пикир ажырап барып бир жерге токтогондон кийин анан дейт. Түшүндүңүзбү? Барып бир жерге тамат го. Ошо тамы бир жерге мындай точкасына жетип жетер жеринен жеткенден кийин анан мустамал болот дейт. Биринчи пикир эмне экен? Туура. Денеңизден ажырар менен ne olup кетет? Kollanılgan su olur. İkinci mesele. Üçüncü mesele taksırım. Kollanılgan suunun ökümü emneyemi. Oşol suudu kollandık. Ona men darat aldım. Daratımdan ajırap su bir yerge ne oldu? Çok oldu. İstincanın suu emez. İstincanın suu haram. Bu janağı betke, kolgo, başka, butka kollanılgan suudu aytıp жатабыз biz. Birinci pikir Abu Hanifa'nın pikiri boyunca rahmetullahi aleyhinin. Abu Hanifa rahmetullahi aleyhinin pikiri boyunca bu ağır najasat. Kiyimingizge, denеңizge tiyse bulgayt. Çünkü denеңizge tiyse bulgayt. İkinci pikir İmam Abu Yusuf rahmetullahi aleyhinin pikiri. Bul alımның pikiri boyunca jеңил najasat. Kiyimingizden 4'ten 1 bölüğünü bulganmayınca su boyunca ne kılbayt kiyimingizdi? Bulgabayt. Üçüncü pikir İmam Muhammed rahmetullahi aleyhinin pikiri. Bul kişi aytat тазалабайт дейт. Тазалабайт деген мааниси эмне? Bir жериңе жукса булгабайт. Бирок аны менен сен кайра дарат алам десең болбойт. Мына ушул Абу Ханифанын сөзүнө эмне берилген? Фатва берилген таксырым. Чүнтү Имам Малик, Имам Шафинин мурунку оболкон немеси боюнча бул тазалайт деген пикирлери бар. Аларда проблема жок. Колдонулган сууду кайра алып колдонсоң боло берет. Çünkü ya fatva İmam Muhammed'in sözüne bergen. Taza birok tazalabayt. Düşünüңүздөр. Эмнени тазалабайт? Daratка жарабайт, анан гусулга жарабайт. Бирок кийимиңиз булганган болсо, кийимиңизди жуусаңыз тазалайт. Кийимиңизге зара жугуп калдыбы? Bir жолу колдонгон суу турабы? Ошол менен алып туруп мындай чайкап жууп койсоңуз таза болуп кете берет. Проблемасы жок. Бул тек гана эмнеге жарабайт экен? Дарат жана гусулга жарабайт. Эми жанагы акыркы маселе боюнча, өкүмү боюнча айтып коелу анан чыгалы. Өкүмү боюнча таксырларым. Канча пикир айтылды? 4. Ошондуктан этият
Этият кылгыла. Даратканага киргенде желательно мына дайыма намаз окуй турган жакшы таза кийимиңер болот го, мисалы. Ошо менен кийбеген жакшы. Өткөндө да сабакта айткам, дараттын адептеринде. Туалетке кирген кезде мүмкүнчүлүк болсо, жанагы нени кийгиле? Башка кийим менен кийип, кирип, дарат алып чыгып, аны чечип, анан жакшынакай кийим менен намаз окугула. Бул жакшы нерсе. Этият. Себеби канча пикир айтылып кетти. Арам деген болду. Жеңил арам деген болду, таза деген болду, тазалоочу деген болду. Ушулардын баардыгынан кутулуунун жолу эмне? Таза, өзүңдү таза сактоо. Береженного Бог бережет болот да, таксы. Этияттык ошол. Башында да айттым го мен силерге, кайсыл маселеде талаш болду, талашсыз жолуну издеп аткаруу жакшы. Талашсыз жолу эмне? Тияка эмне кылабыз таксы? Башка кийим менен кийип эле, дарат алып чыгып, анан намаз кийимдерибизди кийип намазыбызды окуй беребиз. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.